Президент коронавирустан 2 күнün içinde таптаза айыктырган дары сунуштады. Алабукада аялы күйөөсүнөн 350 миң сом утуп алды. Президент коронавирустан 2 күнün içinde таптаза айыктырган дары сунуштады. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды COVID-19 каршы колго жасалган дары ичүүгө чакырат. Бул тууралуу өлкө башчы өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн Бишкек менен Чүй облусундагы COVID-19 менен ооруп жаткан жарандарыбызды көрүп келдим. Албетте, оорулуулар көп, бирок эч кандай карантинсиз эле абалдан чыгып кетебиз деген максатыбыз чоң. Кудай буйрса баары жакшы болот. Сиздерден бир гана сураныч: дайыма эрежелерди сактап, беткап кийип жүрүңүз. Оорунун белгилери пайда болор менен үйдө жатып албастан дароо ооруканага жөнөңүздөр. Оору башталганда барсаңыздар, дарыгерлер 1 же 2 күнүн ичинде таптаза айыктырып чыгарып жибере турган дары таап алышты. Ошондуктан өз ден соолугуңуздарга кайдыгер карабай дароо райондук же шаардык ооруканаларга кайрылгыла. Тез эле айыгып чыгасыздар. Бүгүн мен кыдырган кызыл зонадагылардын дээрлик бардыгы үйлөрүндө жата беришип, күчөп кеткенде келишкен. Албетте, оор акыбалда жандандыруу бөлүмдөрүндө жатышат. Анан эң негизгиси, кайдыгер болбой вакцина алгыла. Райондордун борборлорунда, облустук ооруканаларга, Бишкек шаарында жайгашкан вакцинация жасай турган жайларга барып, эмдөөдөн өткүлө. Бүгүнкү күндө республика боюнча болгону 4000 жаран вакцинация алыптыр. Өтө кайдыгерлик. Кудай анын бетин ары кылсын. Кокус оору күчөп кетип, алыбыз жетпей бара жатса, айла жок карантин киргизүүгө туура келет. Карантиндин кесепети эмнеге алып келерин былтыр жакшы билдик. Ошондуктан активдүү болуп, ооруп калсаңар үйдө жатып албай, дароо ооруканага барып, ар бирибиз өзүбүздү өзүбүз коргойлу бекендештер, деди Жапаров. Алабукада аялы күйөөсүнөн 350 миң сом утуп алды. Алабука районунун 1-май айынын тургуну 45 жаштагы Асылкан мурунку күйөөсүнөн 350 миң сом утуп алды. Бул тууралуу адвокат Равшан Абдуллаев билдирди. Анын айтымында Асылкан 1994-жылы жолдошу менен баш кошкон, бирок 25 жылдык некеден кийин жубайлардын маселеси начарлап кеткен. Жабырлануучунун айтымында күйөөсү үйдөн мас болуп келип, аны сабап баштаган. Күйөөсү аялын үй тирикчилиги жана үй иштери менен начар алектенесиң деп айыптап сабаган. Бир күнү ал аны үйдөн кууп чыккан. 2019-жылдын 20-августунда жубайлар расмий түрдө ажырашкан. Жубайлардын 5 баласы бар. 24 жаштагы улуу кызы турмушка чыккан. Экинчиси 20 жаштагы уулу. Ата-энесинин ортосундагы жаңжалдан тажап Россияга иштегени кеткен. Ал эми мурунку күйөөсү 11 жаштагы уулун алып калган. Асылкан менен бирге балдардын эң кенжеси 4 жаштагы уулу гана жашайт. Асылкан мүлктү бөлүштүрүү маселеси боюнча облустук справедливость укук коргоо тармагынын укуктук клиникасына кайрылган. Көптөгөн аялдар эч нерсе талап кыла албайбыз деп жаңылышат. Бирок ажырашкандан кийин 3 жылдын ичинде мыйзамга ылайык алар мүлктүн жарымын алганга укуктуу деп түшүндүрөт Справедливость компаниясынын юристи Равшан Абдуллаев. Сот процесси ийгиликтүү аяктады. Көз карандысыз баалоочу үй бүлө жашаган үйдү 490 миң сомго баалады. Соттун чечими менен мурунку күйөөсү Асылканга акчанын жарымын 204 миң сом төлөп берген. Мындан тышкары 48 жаштагы күйөөсүнүн фермасында биргелешип алынган 5 бодо мал калган. Соттун чечими менен 2 уй Асылканга берилди. Аял аларды 150 миң сомго саткан. Ошентип, ал 350 миң сом анакталай акча алган. Мурунку жолдошу Асылканга каршы арыз жазуудан баш тарткан.